Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүн дүйнө тарыхы сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы байыркы Египеттин цивилизациясы. Сабактын максаты Египеттин географиялык абалы, элдин турмуш тиричилигине Нил дарыясынын тийгизген таасири, шаарлардын пайда болушу, Египеттин коомдук түзүлүшү, маданияттын өнүгүшү тууралуу жалпы түшүнүк аласыңар. Египет Африканын түндүк чыгышындагы жана Азиянын Синай жарым аралындагы өлкө. Нил дарыясынын жээгин бойлой Сахара чөлү менен Кызыл деңиздин ортосунан орун алган. Түштүктөн түндүктү карай дүйнөдөгү эң узун дарыялардын бири Нил агат. Нил дарыясы Борбордук Африкадан башталып, Жер ортолук деңизине куят. Нил дарыясы ташкындаган учурда дарыяга жакын жайгашкан үй-жайларды, мал-мүлктөрдү агызып кетип турган. Суу тартылган соң жумшак топуракка дан эгиндерин эгип, дыйканчылык кылууга ыңгайлуу болгон. Египеттиктердин кесиптери жер иштетүү, мал чарбачылык, кол өнөрчүлүк жана соода болгон. Нил боюнда жашаган египеттиктердин негизги кесиби дыйканчылык болгон. Калк өзүнүн башкы азыгын буудай, арпа сыяктуу дан эгиндерден алган. Жери катуу талааларда өгүздү чегип, жерди буурусун менен айдашкан. Мээ кайнаткан ысыкта талааны сугарыш үчүн арыктарды, жасалма каналдарды курушкан. Египеттиктер дыйканчылыктан башка дагы мал багып, балык уулашкан. Кой эчки, чочко, ири мүйүздүү малдарды, жылкыны багышкан. Египеттиктер үчүн балык да негизги азыктардан болгон. Балыкчылар папирус жыгачынан жасалган кайыкка отуруп алып, кайрмак салып, тор жайып же гарпун менен балык уулашкан. Колөнөрчүлүк дагы абдан өнүккөн. Карапачылар жасаган аяктар, кумуралар, табактар, чөйчөктөр ар бир үйдүн ашканасында колдонулган. Байыркы Египет мамлекетинде биринчи жолу мамлекеттик аппарат, өкмөт түзүлүп, бийлик бардык мамлекеттердин аймактарында ишке ашкан. Фараон жогорку жана төмөнкү Египетти башкарган. Ал укугу чексиз эки аймактын башкаруучусу деген статуска ээ болгон. Фараон элин жерин жана мамлекеттин чек арасын коргоого жоопкерчилик менен мамиле жасаган. Ал басып алуучулук согуштардын негизинде каратып алган аймактардан армия түзгөн жана алык-салыктарды алган. Фараонго чиновниктер жардам берген. Вазири, министрлер, сарай кызматкерлери, күзөтчүлөрү болгон. Египеттин аймагы Африка континентинде түзүлгөн адамзат тарыхындагы цивилизациянын эң байыркы очокторунун бири. Египеттин аймагында адам баласы таш тоорунда эле жашаган. Байыркы көчмөн уруулар жемиш чогултуп, аңчылык кылышкан, кийинчерээк балык уулай башташкан. Ушуну менен сабак аягына келип жетти. Саламатта болгула балдар.